Президент Садыр Жапаров Франциянын Париж шаарында туруктуу өнүгүү спорт тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк, жакшы келечек үчүн бирге аталышындагы саммитке катышты. Иш-чарага 500гө жакын мамлекет башчылары жана өкмөт башчылары, эл аралык уюмдардын лидерлери, спортчулар жана спорттук кыймылдын ошондой эле финансылык өнүктүрүү институттардын өкүлдөрү катышты. Саммит спорттун туруктуу өнүгүүнүн маанилүү кыймылдаткычы деген ишенимдин негизинде күч аракеттерди мобилизациялоону максат кылат жана спорттук иш-чаралардын жаңы жолун орнотууга багытталган. Президент Садыр Жапаров Париж шаарына 25-июлда барды. Ал бүгүн Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине да катышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеевдин кармалышы боюнча 26-июлда түшүндүрмө берди. Мекеменин басма-сөз кызматы билдиргендей, Абыкеев ири өлчөмдө пара алууга шек саналып кармалган. Маалыматка ылайык, атайын кызматка ынтымак айыл аймагынан жер аянттары мыйзамсыз бөлүштүрүүдө Абыкеевдин катышы бар экени тууралуу маалымат түшүп, териштирүү учурунда анын ири өлчөмдө акча алгандыгы аныкталган. Ал УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгына суракка чакырылып, андан соң кармалган. Ош облустук сотунун басма-сөз кызматы Абыкеевдин бөгөт чарасы Ош шаардык сотунда каралып, 23-июлда тил каты негизинде бошотулганын билдирген. Абыкеев кармалышы боюнча комментарий бере элек 19-июлда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Суу районунда элге деп бөлүнгөн 138 гектарга байланыштуу маселе көтөрүп, жер аянттары сатылып жатканын айткан. 39 жаштагы Абыкеев Кара Сууга аким болуп 2023-жылдын декабрында дайындалган. Ага чейин Нарын облусунда айыл өкмөт башчысы, Ош облусунун Чоң Алай районунда аким болуп иштеген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, Жалал-Абад маданият техникумунун жетекчиси кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жасалма жол менен тоскоолдуктарды жаратуу аркылуу абитуриенттерден техникумга кирүү үчүн акча талап кылгандыгы аныкталды. 23-июлда кылмыш жаза кодексинин опузалап пара талап кылуунун негизинде кылмыш иши козголуп, Жалал-Абад маданият техникумунун жетекчиси пара алып жаткан жерден кармалган. Учурда УКМКнын Жалал-Абад шаарындагы убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Өнөр жай министрлигине караштуу ветеринардык кызматтын Бишкек башкармалыгынын эсепчиси пара алып жаткан жерден кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, 25-июлда опузалап пара талап кылуу фактысынын негизинде 40 000 сом өлчөмүндөгү акчанын бир бөлүгүн алып жаткан жерден кармалды. Көрсөтүлгөн акча каражаттары жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча оң корутунду чыгаруу максатында кийин республиканын эсептөө палатасынын кызматкерине өткөрүп берүүгө арналгандыгы аныкталды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары уланып жатат. Ош шаардык кеңештин депутаты Алмаз Иминжановго издөө жарыяланды. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Ош шаардык кеңештин депутаты Ош шаарынын Туран Кичи районундагы жерлердин берилип кетиши боюнча издөөгө алынды. Бул инициалга Иминжанов Алмаз Шакировичтин аты жөнү туура келип жатат. УКМК тараткан видеодогу аял Алмаз Иминжанов тууралуу айткан. Анын айтымында жарандар жер аянттарын аталган депутаттан жана анын жакындарынан сатып алышкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош шаарынын Туран Кичи районунда жер аянттары боюнча жеке менчикке мыйзамсыз берүүгө айыпталып, муниципалдык жооптуу кызмат адамдарын кармаган. Анда Ош шаарынын экс-вице-мэри Жасур Азимов, Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын экс-башчысы Ашим Симетеев, кадастр мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Ильяс Сансызбаев, Ош аймактык архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын экс-башчысы Алтынбек Токошевди кармагандыгын маалымдаган. Учурда алар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдырахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишенал Арабаевка азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар наамы ыйгарылды. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кара Кыргыз автономиялуу облустун түзүлгөндүгүнө 100 жыл толуп жаткандыгына байланыштуу аты аталган инсандардын тарых алдында эмгегин баалоо максатында улуттук лидерлерди журт атасы катары таануу токтом кылынган. Өлкө башчынын маалымат кызматы мамлекеттин түптөөчүлөрүн аталар деп атоо салты бар экендигин белгиледи. Алардын арасында жол башчылар, жетекчилер, көрүнүктүү башкаруучулар, саясатчылар, аскер адамдары, өз элинин патриоттору, ошондой эле тарыхый окуялардын катышуучулары, мамлекеттин калыптанышына чогуу салым кошкон карапайым адамдар болгону кошумчаланды.
Ош калаасында кезектеги автобустар каттамга чыгарылды. Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемеси автобустардын 3-чү партиясын каттамга чыгарды. 125 маршруттуу каттам токтотулуп, ордуна 25 автобустун каттамы коюлду. Эскерте кетсек, Ош шаарына 100 автобус алынып келинген. Автобуста 25 отургуч болуп, сыйымдуулугу 56 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Салондо уюлдук аппаратты кубаттаган түйүн жана шамалдаткычы бар. Кадыр Балтабаевдин жумушу Таңзардан жүргүнчүлөрдү ташуу менен башталды. Ал жаңы келген автобуска айдоочу болуп жумушка орношкон. Ал үчүн атайын 1 айлык сыноо мөөнөтүнөн өтүп, андан соң гана каттамга чыккандыгын айтат. Буга чейин Россияда иштеди экен бул жерде 1 айдан бери такшырмадан өтүп, бүгүн биздин аракетибиз ушу пассажирларды жакшы үйүнө жеткизип, эсен-аман жеткизиш биздин милдет. Каттамга чыгып жаткан бул автобустар жаңы автобустардын 3-чү партиясы менен чыгарылды. Анда шаардагы номер 125 маршруттуу каттам токтотулуп, ордуна жаңы номер 25 автобус каттамы киргизилди. Жалпы 18 автобус Жайма базардан баштап Туран аймактык башкармалыгына чейинки аралыкты тейлейт. 6-7 мүнөттүк аралык менен каттайт. Азыркы күндө ошон үчүн 125 маршруттун ордуна 25 автобустарды койдук. Бул өтө ыңгайлуу, шаарларга тейлеген каттамдардын бири. Ошондуктан автобустарды коюп, бүгүн 26 июль күнү 24-жылы баштадык. Кудай кааласа, бүгүндөн баштап биздин автобустар тейлей баштайт элдерди. Биз өзү негизинен 23-24 автобуска чейин коебуз. Азыр мына студенттер жок үчүн, поток азыраак үчүн биз бүгүнкү күндө башталышына 18 автобусту коюп линияга чыгардык. Жакынкы учурларда биз элдин потогуна карап дагы көбөйтө баштайбыз. Анткени аталган каттамда муктаждык күч болуп турган. Мындан улам жаңы автобустар жүргүнчүлөрдүн купулуна толууда. Шамалдаткычы жана атайын аппаратты кубаттоочу түйүнү дагы болгондуктан жүргүнчүлөргө бир топ ыңгайлуу дешет. Бул кызмат кыла берсен, мен жакшы эле баа беремин. Бардыгына эле жакшы болду. Мен эми жумушка дайыма барабыз, эми бизге дагы жеңилдик болот эми. Акча жагынан, башка жагынан. Кымбаттуу пассажирлер, аны 25 автобуста кетип атам, Турандан келип атам. Абдан жакшы. Адамдарга кең, удобно, кыйламай жакшы кетип атабыз. Эртең менен балдар көп, окуучулар көп, такайтып болуп жүрө. Кеңдиги болсо жакшы. Кенен жакшы. Көбүрөөк маршрут и оплату QR-код, вот эти карты современные кылса, абдан жакшы болот. Саламатчылык менен шопурларга рахмат. Aytgan joyda olib borib qo'yyapti, manzilga yetkazyapti. Ichi sig'mas, нормальный hamma yo'g'i. Menga yoqdi, короче. Ал эми калган автобустар каттамга жакын аралыкта зарылчылыкка жараша чыгарылат. Эске салсак, Ош шаарына 100 жаңы автобус алынып келинген. Буга чейин 7 жана 43 номердеги автобустар каттамга чыгарылган. Ар бир багытта 20дан автобус бөлүнгөн. Алмагүл Байгызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ. Ошто гепатитке каршы 10 күндүк акысыз акция башталды. Мында жарандар гепатит вирусу тууралуу маалымат алышып, эмдөөдөн өтүшөт. Анткени акыркы учурда өлкөдө гепатит менен ооругандар көбөйгөн. Алсак 3,4 эсеге көп экендиги аныкталган. Алардын басымдуусу гепатитке каршы эмдөөдөн өткөн эмес. Ал эми илдет эң көп катталган аймак болуп, Ош облусунун Кара Суу, Ноокат жана Чоң Алай райондору эсептелген. Дарыгерлер ооруну алдын алуу үчүн өздүк гигиенаны сактоону эскертишет. Биз алып карасак 3-чү дозасын алгандар 4,6% гана түзүп жатат. 3-чү дозасына чейин жетип 4,6% бул аз болуп, азырда биз элди айтып баарын телевидение, радио баарынан элди үндөп, газета, макала жазып жатабыз. Бул өтө аз көрсөткүч. Ошон үчүн калган элдин баарын мекеме ишканаларда айрыкча иштегендер өздөрү толугу менен өтүш керек. Ошондой эле бизде айыл активисттери, айылдык ден соолук комитеттери, айылда ошондой эле аксакалдар, айыл башчылары баары бизди элди үгүттөгөнгө толук көмөк көрсөтсө, бизде жыйынтык болот, жакшы болот. Кыргызстан боюнча вирустуу гепатит Б анан АИФ инфекциясына каршы исследование жүрүп атат. Бул исследование Ош облусунда 1440 үй бүлөдөн алынмакчы. Ош шаарынан болсо 13 аймактарда жүрүп жатат азыркы күндө. Негизги максатыбыз ушул вирустук гепатит Бнын эрте аныктоо, Бсын
анан дарылооду эрте баштоо. Ошого карата бүгүнкү күндө тестированиялар жүрүп атат. Мына өзүңүздөр көргөндөй Ош шаарын бүгүн элин, калкын баардыгын чакырып кетебиз. Ар бир филиалдарда үй бүлөлүк медицина борборлорунда барып бекер вирустук гепатит Б-га анализдерди тапшырып, өзүңүздөрдүн вирустук статусун билип алсаңыздар деп чакырып кетебиз.